Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 6-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 5-сол. Борбордук комитеттин килем төшөлгөн таза тепкичтери менен жогору карай баратып, арген ичинен баягы боюнчагы болбосо эмнеге чакырсын деп ойлоду. Каалга жеңил ачылып, ары кирери менен секретарь машинистка: «Сиз Арген Рамазановсузбу? Эсенаман Абышкаевич өзүндө», деди. Абышкаев А деген жазуусу бар эшикти ачмакка кол сунуп баратып, кайра асти токтоп калды. Төмөндөн жогору чыкканга демигип калган эле. Энтигип ушундан улам андан сүрдүгөнсөп, аптыгып калышы мүмкүн деген ойдо чачын сыйда тараганча көкүрөк басып саалга туруп, анан эшикти шак ачып кирип барды. Абышкаев элпек айлык алып орун көрсөттү. Рамазанов жумшак креслого барып чалкалай отурду. «Кош, сөз сизден. 1-томду качан окуйбуз? Качан окурубузду так айтуу кыйын азыр. Себеби менимче экөө. Биринчиден, түстүү карта биздин республикада алгачкы ирет практикаланып жатышына байланыштуу полиграф комбинаттын бүгүнкү талапка ылайыксыз абалы. Экинчиден, кээ окумуштуулардын бири-бирине болгон карама-каршы пикиринен улам али көптөгөн илимий макалалардын биротоло тактала электиги. Кандай карама-каршы пикирлер? Бүгүнкү күндүн кээ бир интеллигенттери өз оюн дайым эле так же ачык айтпай калыптыр. Бири экинчисинен шексинип, же биринен бири өз оюн жогору коюп атып, ушундан улам маселе тез чечилбейт. Баарынан кызыгы маселенин чечилиши аларды анча кызыктырбайт. Эң негизгиси өз зоболосуна шек келбесе болду. Окумуштуулар чөйрөсүндө да ушундайлар бар. Абышкаев чалкалай мурчуйду. Мейли, ушундай дейли. Бирок мындан ары эмне кылышыбыз керек? Андай эле, мындай эле деген себептерге моюн сунуп отура беребизби? Жетекчи катары оюңуз, сунушуңуз барбы? Албетте. Өзүңүз билесиз, мына 4 жылдан бери элдин токочун бекер жеп, а элге берген эч нерсеңер жок. Сиз айткандай кээ окумуштуулар маселе чечүүдө бири-биринен шексинип, же өз оюн бербеген кежиргишлер дейли. А сизчи, жетекчи болуп туруп маселе чечүүгө келгенде сиз да кимдир бирөөдөн шексинип турасызбы? Иш деген иш, Эсенаман Абышкаевич. Эсенаман Абышкаев огу бетер мостою сустайып, Рамазановду кадала тиктеп калды. Анда сиз да өз зоболоңузга шек келтирбөөнүн камында турбайсызбы? Абышкаевдин кадала тигилген көзүнөн Арген көзүн алып кетти. Эсенаман Абышкаевич, эгер мен өз зоболомо шек келтирбөөнүн камында жүрсөм, алдыңызда мынтип оюмду ачык айтып чыкпас элем. Сиз эгер мендей эле малчынын баласы болсоңуз, анда койлорго козулар чуу коюп, жамырап кеткен учурун жакшы билерсиз. Мен өзүмдү коом алдында кээде дал ошол чуу салып, жамырап кеткен козулардын көп болсо 2 же 3 гана бучкактай кармап, калганын өкүнө тиктеп, супсуну сууп отуруп калган баладай сезем. Анткени жетектөөнүн методун али жакшы билбейсиз. Акылдуу койчу эч качан козуларын койго жамыратып ийбейт. Рамазанов унчукпай калды. Абышкаев үстөлүнүн оң бурчунда дыккат жыйылган кагаздарынын эң үстүнөн конверт алып, ичинен кагаз сууруп чыкты. Эмнеге чакырганыбызды билерсиз? Жок. Муну окуп чыгыңызчы дегендей конверттен алган кагазды ага сунду. Рамазанов демин ичине алып мелтиреп, тоголук катты башынан аягына дейир окуп чыгып, анан баятан аны мелтейип карап отурган Абышкаевге баш көтөрдү. Азыр өзүн өзү жоготуп, туталануунун ордуна күлүп ийчүдөй, жүзү тамылжып чыкты. Анан креслого чалкалай берди. Эсенаман Абышкаевич, бул бир анекдот айтып берсем угаар белеңиз. Иш арасында кичине күлүп алыш да керек да. Экөө буга чейин ар кыл коомдук жолугушууларда бирге боло калчу. Ушундан улам Аргендин табиятынан жумшак тамаша көй экенин Абышкаев аз-маз билчү. Анын үстүнө өзүнүн артынан жазылган тоголук арызды окугандан кийин эмнеге мунун анекдот айткысы келип калды экен? Неси болсо да анын бул анекдотун угуп коюуну ойлоду. Айтыңыз. Кай заманда экенин ким билсин? Иши кылып илгери 1-5, 1-3 жана 1-2 бир туугандар болгон экен. Алар кайсы бир чоң урушта капыстан колго түшүп, душман аларды өз-өзүнчө 3 зынданга салып, анан тиги 5 жана 3 бир тууганга күзөттү өтө катуу коюп, ал эми 2 бир тууганга эч кароол койбой жолун ачык, тегерегин бош койгон экен.
Ошондо буга таң калган бирөө эмне үчүн мындай деп сураса, тиги туткун ээси айтат дейт. Могул 5 бир тууган менен тигил 3 бир туугандар өтө ынтымак. Бирөө төртөөнү же төртөө бирөөнү эптеп качырып, калганы тайманбай өлүмгө дароо кете берет. Ал эми тигил экөө аз болгону менен экөөнүн тең ичи тар, ынтымагы жок. Бири зындандан чыгып баратса, экинчиси чыгып баратса, биринчиси аны этектен алып сүйрөп түшүрө берип эле эч жакка кача алышпайт. Буларга күзөттүн кереги жок деген экен. Адатта курч анекдоттон кийин жарыша күлөт эмеспи? Булар антпеди. Абышкаев эки урдун кулагына чейин чоё жылмайып, сөз маанисин дароо түшүнүп, артынан жазылган тоголок арызга дал ушундайча жооп бере билген Аргендин кылдат тамашасына нары ичинен ыраазы боло түштү. Кээде ушинтип кичине күлүп алып иштеген да жакшы окшойт, Эсенаман Абышкаевич, деди Рамазанов. Күлүп алганга не жетсин? Бирок бул анекдотуңуз экөөбүздү күлдүрө алган жокко. Рамазанов. Кантип күлүүгө болот, Эсенаман Абышкаевич? Тескерисинче мындай анекдоттон кийин акырын ыйлап алгың келет. Ойлоңузчу, тоголок арыздын ээси принцибинде туура кылып атабы? Эгер эле мен ошончолук чекилик кылсам, эмне үчүн ал аты жөнүн жазып, ачык чыгып баатырдык кылбайт? Демек ал коркок жана ушакчы. Болгону ошо. Биринчи тоголок арызды укканымда кыйла ойлонгом. Катуу санаага түшкөм. Кат ээсин изилдеп издемек болгом. Бирок кайра ойлонуп, каттагы фактылар жалган жана автору белгисиз болгон соң убакыт короткум келген эмес. Унутуп койгом. Эми экинчисин жазыптыр. Жашырынып алып жазган. Бул коркок баатырды эми издеш керек болуп калды. Экинчи каттагы фактыларды кандай деп ойлойсуз? Албетте, революция өз учурунда манап менен бийлерди сабагынан алмадай күйүп түшүрдү. Бирок алардын балдары көпчүлүк карапайым эл менен аш жылаңаш жүрүп, совет мамлекетин түптөгөнүн ким жашыра алат? Канчалары фашизм менен болгон согушта өлүмгө кетти, баатыр болду. Демек, исламдын 13 кылым бою элге бере албаган бак таалайын ленинизм жарым кылым деле камсыз кылаарын аталары ишенбегени менен балдары ишенген. А неберелери ошол чоң аталар ишенбеген доорду өз көзү менен көрүп, элинин дүйнөдөгү өнүп өскөн элдердин катарына чыкканына сыймыктанып жашап иштеп атат. Рамазанов байманаптардын тегин колдоп атат деген кээ бир принципсиз, билимсиз интеллигент сүрөйлөр жумушчу менен дыйкандын кадыр баркына жамынып, ооз көптүрө сүйлөп, атүгүл минтип тоголок кат жазып жатышат. Алардын пенделиги, бечаралыгы мына ушунда. Өзүңүз жакшы билесиз, Эсенаман Абышкаевич, мына ушундай үстүрттөн же тайкы түшүнүгү бар кээ бир адамдар элдик мүлктү жок кылууга чейин барат. Маселен, 50-жылдары Манас эпосу жөнүндө эки көз караш жүргөнүн жакшы билесиз. Бирөөлөрү Манас элдик чыгарма, ал кыргыз элдин поэтикалык маданиятынын маанилүү фактысы деп карашса, экинчилери Манас элдик чыгарма эмес, анда реакциячыл феодалдык мамилелер, басып алуучулук, диндик мотивдер орун алган деген позицияда болушкан. Илимдин доктору Ата Бакеев студент кезимде мени окуткан. Адам жана агай катары анда сыйлоочумун. Сыйлап келгем. Мына ушундай сый киши бир күн эле өзүнүн илимий принцибинен тайып, кээ кишинин түрткүсүнө же көкүткүсүнө же көрүү оокатына гана кул болуп, ал эми элдин тарыхый эстелигин же көзү өтүп кеткен белгилүү адамдарды калеми менен кыя чаап, жамандап чыга келсе, бу жакта туруп чыны менен жүрөк сыздап көңүл муздайт экен. Мына ушул Ата Бакеевич 19-кылымда жашап өткөн бир акынды Токойдо андан ашкан булбул жок, болгон да эмес деп биз студент кезибизде аны аябай мактаса, жакында эле сазда чардаган андан ашкан жаман бака жок, болбойт дагы деп жамандап макала жазып чыкты. Кана ушул кишиде принцип. Эгер мындан арыда кээлерибиз али пенделик же уруучулуктун жаман саркындысында жүрсөк, кантип өз элибиздин тарыхын, келечегин изилдей алабыз? Так жана кыска сөзгө Абышкаев бүтүнчө маани берчү. Ушундан улам көп сүйлөп ийдим го деп ойлогон Арген сөзүн ушерден чукул токтотту. Экөө тең бир саамга унчукпай отурушту. Анан Абышкаев ордунан асте туруп Рамазановду көздөй басты. Сизди атайын чакыртып алып булгатты окутканымдын эки себеби бар. Биринчиси, артыңыздан түшкөн бир эле эмес, бир нече адам бар экенин айтып койгум келди. Мындайлардан этият болуңуз. Этият болуңуз дегеним биринчи кезекте өз ишиңизди жакшы билиңиз. Өз ишин жакшы билгенде эч ким эч нерсе кыла албайт. Кадрларды туура тандоо бул негизги маселе. Кадрларды илимий даражасы эмес, илимий жөндөмүнө жараша баалаганыңыз бу эң туура.
Азыр илимдин кандидаттары эле эмес, докторлору да көбөйдү. Алардын көпчүлүгү мамлекетке эч нерсе бербей, мамлекеттен алып гана отурат. Мына ушундай кишилерден этият болуңуз жана мүмкүн болушунча иштин жүрүшүн тездетиңиз. Кандай жардам керек, тартынбай, жашырбай айтып туруңуз. Бул бир. Экинчиси, Абышкаев жыла басып барып форточкасын ачты. Экинчиси мындай: ден соолугуна байланыштуу директоруңар башка, жеңилирээк ишке которууну көптөн өтүнүч кылып жүрөт. Чамасы өтүнүч аткарылат. Бул жөнүндө айтпашым керек эле, бирок сизге айтып коюу керек болуп турат. Демек, директоруңардын өтүнүчү аткарылса, анын ордуна 2 кандидатура, Ата Бакеев жана сиз. Ошон үчүн эгер директорлукка Ата Бакеев келип калса, аны менен иштеше аласызбы? Ачык айтайын, иштеше албайм. Эмне үчүн? Эгер Бакеев келсе, анда биз революцияга чейин эч нерсе кылбай эле тарыхыбызда, башкабызда жок, жөн эле чөп оттоп жүргөнбүз деп чыгат. Ал эми өзүм жөнүндө болсо, башканы айтпаганда да тоголок арыздар эле көптү айтып турбайбы? Анын үстүнө коллективде болсун, илимий чөйрөдө болсун, экинчи ролдо жүргөн кишимен. Ал эми мындай жоопкерчиликтүү иште мендей экинчи ролдогу киши эмес, биринчи ролдогу такшалган киши керек го деп ойлойм. Эсен-аман Абышкаевич. Абышкаев: буга чейин экинчи катардагы ролдо жүргөнсүз. Бул закондуу көрүнүш. Адам турмушта бери дегенде эле 30, нары дегенде 40ка чейин калыптанат, жетилет, саясий, илимий жактан курчуйт, бышат. Ошондон кийин гана турмуштагы биринчи ролго өтүүгө даяр болот, умтулат. Ушундай эмеспи? Мына сиз ушуга чейин катардагы ролдо жүрүп такшалдыңыз, жетилдиңиз. Эгер директор болуп биринчи орунга келсеңиз, дароо эле биринчи ролду аткарып кеткени турбайсызбы? Же андай эмеспи? Азырынча ага буга алаксыбай докторлугумду жазып алайын дедим эле. Кайсы боюнча жактайсыз? Кандидаттыгымды өзүңүз билесиз. Филология боюнча жактаган элем. Докторлугумду философия боюнча. Мунуңуз жакшы. Абышкаев ордунан асте туруп, Аргендин жанындагы креслого келип отурду. Арген Рамазанович, сизге азыр мен бир аңкоо суроо берейин. Макулсузбу? Мына сиз докторлугуңузду жактадыңыз дейли. Илимдин доктору болгондун эртеси коомго кандай пайда бере аласыз? Чын эле аңкоо суроо экен деп ойлоду Рамазанов. Дароо жооп бере албай саал карбаластай түштү. Жаман көрсөңүз көрүңүз, деди Абышкаев. Бул да аңкоолугум болсун. Эч кандай пайда бере албайсыз. Мүмкүн. Эгер сиз техника илимдери боюнча жактасаңыз, анда бир жөн. Өзүңүз айтканда Бакеев сыяктуу окумуштуулар менен абу дешпей тынч иштеп, тынч жашап, элге керектүү бир механизм ойлоп табат болчусуз. А философия боюнча эмне ойлоп табасыз? Эч нерсе. Өзүңүз жакшы билесиз. Философия илимдеринин эң эскиси, эң карысы. Мисалы, философия тармагын көчүдө бараткан эски араба дейли. Сиз ага жаңы дөңгөлөк салып бере аласызбы? Албайсыз. Салып берсеңиз да китепти китеп туйт деп өзүңөр айтып жүргөндөй, ошол эле эски дөңгөлөктүн материалынан саал башкараак дөңгөлөк жасап бересиз. Айырмасы эле ошо. Муну эмне үчүн айттым? Философиядан да кабарым бар дегеним үчүн эмес. Коомго эч нерсе бербей, кайра-кайра окуп, кайра-кайра жаза берип, кагаз коңузуна айланып кетпей, турмуштун, күрөштүн чордонунда көбүрөөк жүрсөңүз, элге да, өзүңүзгө да пайдалуу болор беле дегеним. Бакеев сыяктуу кишилерден качпай, алар менен акыйкатты, чындыкты талашып, чөп оттоп жүргөн эл эмес, бай, зор тарыхыбыз бар эл экенибизди далилдөөгө убакыт, кез келди го дегеним. Же туура эмеспи? Туура. Анда сөздү ушу менен бүтүрөлү. Экөө жылуу коштошуп, Арген кабинеттен чыгып кетти. 6-сол. Кыпчактын жаалы кайнап, көзүнөн чаары чыгып, телефон тешиктерин жыра сайчуудай тегерете баштады. Алло, диспетчерби? Биздин редакцияга бөлүнгөн машина качан келет? Мен билбейм, блокко чалыңыз. Эмне үчүн блокко чалам? Заявканы силерге бергем да. Мен аны билбейм. Эмнени билесиңер анда? Машинаны күтсөк, машина келбесе, операторду күтсөк, оператор пленканы күтсө, бу биз качан иштейбиз? Көрөсүз, бул маселени мен жөн койбойм. Летучкада айтып чыгам. Кыйкырбаңыз. Кыйкырмак түгүл, ошол блогуңарга бомба коюп өрттөп жиберем. Алло, үн оператору кечигип атыптыр. Ким ал? Баягы көчүгү 100 кило аял эмеспи? Кудай ошого зарыктырбасын. Ал бир бурулгуча эле 1 саат өтөт. Жибербеңиз аны. Республикалык телевидениянын иши миң сырлуу техникадан баштап чыгармачыл чөйрөгө чейин жетекчилер тарабынан талап катуу болсо да, көп узабай ошол талап кайра эле эски нукка түшүп, иштин жүрүшү нары ызычуу, нары чар жайып жүрө турган.
Мыкты жетекчилерди гана узак мөөнөткө кармап, орто заарларын тез алмаштырып туруу керек, дечү Кыпчак төр үстөлдө отурган Жүдөмүш Жылмамбетовго. Антпесе бул орто заар байкуштар жылжытып, боосургандан башка эч нерсе кылбайт. Демилге көтөрбөсө, шака-шук маселе чечпесе, өлүп тынмайынча мылжыйып коюп догуруна отура береби? Аны эмнеге мага айтасың? Дейт Жылмамбетов. Көчөдө сүйлөгөнгө ар кимиң эле мыктысың. Андай экенсиң, ушул сөзүңдү чогулушта, летучкада айтып чыкпайсыңбы? Айтып эле чыгам. Ат өлбөсүн, араба сынбасын деп, дале силер мышмыйы отура бересиңер. Айтпай жүрчү белем. Өткөн летучкада эле ал минтип сүйлөп чыккан болчу. Мен бир нерсеге таңмын, жолдоштор. Көп маселелер боюнча биз чогулушта дайыма күйүп-бышып сүйлөйбүз. Мисалы, азыр мен айтчу сөз мурун айтылбай жүрдү беле. 100 ирет, 1000 ирет айтылган. Агана аткарылганы. Кана, эртеси эле атүгүл тигил эшиктен чыгарыбыз менен кайра эле баягы. Бул эмне деген адат? Бул биротоло айыкпас дартка айланып кетсе эмне болот? Минтип отурсак рак өлтүрүп тынгандай коомдогу жакшы нерселерди жок кылып тынабыз. Мен көптөн бери эмгек ветерандары Пантелей Клепиков менен Салман Айтаков жөнүндө телеочерк тартмак болуп, бирок ушул күнгө чейин аны биротоло бүтө албай жүрөм. Эмне үчүн? Машинелер бүт эски. Кээси гараждан чыгары менен бузулса, кээси ишке кызуу киргенде бузулат. Бири келсе, бири жок. Диспетчерге чалсаң блокко чалсаң кайра диспетчерге шылтайт. Иши кылып Шалтай сказал Балтаю, Балтай сказал Шалтаю деген сөздөр айтылат. Эт менен челдин ортосунда эптеп иштемиш болуп жүргөн кишилер арабызда аз эмес. Баарын мына ушулар бузуп атат. Анткени мындай кишилер жетекчилик орундардан баштап жөнөкөй орундарга чейин оңойлук менен чыкпас болуп, кенедей жабышып, ылайыкташып алган. Мындайлар колу менен оро коргон кишини жамандап, оозу менен оро коргон кишини дүң кылып мактап ийишет. Анткени өздөрү оозу менен оро коргон кишилер. Анан кантип иш оңолот? Бул бир. Экинчиси, теле көрсөтүүнүн бүгүнкү милдети, максаты эмне? Эң биринчи элдин эстетикалык кумарын кандыруу. Иштен кийин аларды эс алдыруу. Ал үчүн жакшы концерт, жакшы кино, жакшы спектакль, эмгек ветерандары менен жолугушуу, кино, саякат, жаныбарлар дүйнөсү сыяктуу кызыктуу берүүлөрдү гана көрсөтүшүбүз керек. А бизден жергиликтүү программаны ачсаң эле маараган койлор, жер челип аткан экскаватор, же галстугуна муунуп, утуру терини арчып коюп, кулач кагазын компой окуп аткан айыл активдери. Албетте, чарба иши да керек. Анткени айта турган биздин проблема көп. Нан, эт, жүн даярдоо негизги маселе. Бирок ошол нан, эт даярдаган киши кечинде теле көрүп эс алыш керекпи, же кайра эле кулагынын кужурун алган планды кайра экрандан угушу керекпи? Экранды талаастан айландырып ийбеш керек. Мына маселе эмнеде? Эгер эртең летучкада сүйлөсөм, дале ушул мааниде сүйлөйм. Бирок кана аткарылганы? Деп ойлоду Кыпчак. Ушул учурда машина келип калды. Алло, Салман аке, мына чыктык. Эгер эле машинебиз жолдо бузулуп калбаса, 10 мүнөттө ошол жерде болобуз. Салман карыянын фронттон бери ала келген, нака кыргыз болуп калган француженка аялы бар эле. Келери менен Кыпчак анын колунан чоң чыны жарманы тартып жиберди. Кана, Саке, ишти баштадык анда. Баштап эле атабыз, бирок качан бүтөбүз? Техника адам эмес экен, Саке. Адамды кулагынан чоюп иштетсе болот, а техника бир бузулса... Баатыр, баардык иш Кудай буйруган күнү бүтөт. Буйрбаса жок. Иштин созуларын түшүмдө көргөм. Түшкө ишенесизби? Төлгөдөй алдын ала айтып турса, кантип ишенбейсиң? Фронтто жүрүп бир күнү түш көрдүм. Түшүмдө 4 бүркүт муштумдай түйүлүп, бири-бирин биикте качыра тебишип атыптыр. 4 бүркүттүн бирөө кызыл экен. Ошол кызыл бүркүт тигилерди карс деп тоголото коюп атыптыр. Ойгоноору менен түшүмдү жоруп көрсөм, тигил 3 бүркүт Германия, Италия, Япония экен да, кызыл бүркүт биздин кызыл армия экен. Болбоду, балдар, биз жеңебиз дедим. Айтканымдай эле жеңдик. Баары каткырап күлүп калышты. Салман карыя канжасын бурулдата соруп, өзүнүн сөзүнө өзү ыраазы болуп турду. Телеге тартылабыз деп карыянын балдары, неберелери үй толо чогулган экен. Илберинки оператор аларды бирде маңдайынан, бирде капталынан синхронсуз тартып атты. Кыргызчасынан белен эт жана жер жемиш толгон дасторконго келип отурушту. Дал ушул дасторкон алдында карыя жумушчудан Кыпчак интервью алды. Телекамеранын жарыгы чакчайып, магнитофондун кассетасы айланып, а кинокамера шырылдап ишке кирди. Бул очеркиңе мындай бойдон кол кое албайм, деди башкы редактор. Мен кол койгон учурда да менден жогоркулар муну экранга кое бербейт.
Эмне үчүн башкы редактордун минтип айтканын Кыпчак дароо түшүнө албай турду. Экрандын маанайын түшүрүп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн кайт кылган орто заар телеочерктердин микрофондук папкасына унчукпай эле кол коюп, ал эми заводдун ветерандары жана бригада жөнүндө баарынан да бүгүнкү жумушчунун турмушун толук чагылдырган нары проблемасы курч бул берүүгө неге кол койбойт? Мага туура түшүн, деди башкы редактор. Синхрондон, айрыкча кадр сыртынан окулчу тексттин көп жеринен кыскартуу керек. Маселен, жогортон жакшы ойлонулбаган, туура чечилбеген иш планы өндүрүштүн ритмин бузуп атат, дейт Айтаковың. Ушул жогору жак жөнүндө сөз кылыштын эмне кереги бар? Ал экинчи баракты ачты. Чарбаны билбейбиз, ысырапчылбыз, канчалык сапат дегенибиз менен көпчүлүк жетекчилер баары бир сапаттан мурун планды алдыга коюп атышат. Балык башынан сасыйт деген рас. Бул туура эмес, дейт каарманың. Мына ушул эми эмне? Өзүң билесиң го, жогору жакка шек келтирбей сүйлөтпөйсүңбү? Муну кушса эмне үчүн минтесиңер деп эртең эле телефон чалышат. Жөнөкөй редактор болсоң бир жөн. Өткөн летучкада да көп туура эмес нерсени сүйлөп койдуң. Ал сөзүң үчүн мага да шек келип атат. Кайсы сөз үчүн? Бир нерсе десе эле эмне үчүн, кайсы сөз үчүн деп кокодон алат экенсиң. Эмне дегениңди өзүң жакшы билесиң. Кайра кайталаштын бул жерде эч кажети жок менимче. Билем албетте. Бирок анчайын эмне дедим? Кеп чынынан бузулбайт, айтыңыз. Эт менен челдин ортосунда жүргөн кишилер биздин коомду бузуп атат. Анткени мындай кишилер жетекчилик орундан баштап жөнөкөй орунга чейин оңойлук менен ажырабас болуп, кенедей жабышып, ылайыкташып алган, дедиң. Ушул сен жетекчилерге асылганыңды коюп, алар эмне десе хоп деп аткарууну качан үйрөнөсүң? Принциптен тайыш керек экен да. Өсөм деген кишиде принцип болбойт. Мен эмне өсөм деп атыпмынбы? Кой, көп сүйлөбөйлү, бүттү. Анда кол коюп бериңиз. Бир айтканды ушут түшүнбөйт экенсиң. Ой, жогортон өткөрбөйт дейм. Жогортон кол койдуруп келчи анда, деп микрофон папкасын Кыпчактын алдына шалп ыргытты башкы редактор. Мен дароо эле кол коюп берейин. Кыпчак сыртка чыгып кетти. Жогоркуларга барып не кылам? Текке кеткен убакыт, текке кеткен нерв, деп ойлоду. Коңшу кабинеттеги журналистти ээрчитип пиво барына келип, муздак пиводан бир күрүшкө алып ийип үшкүрүндү. Эмне эле халтура тыйылбай кайра күчөп атат десе, көрсө ушунан улам тура. Көрсө халтураны өзүбүз жасайт турбайбызбы? Проблемасы курч материалдын жолу канчалык тосулган сайын халтуранын жолу ошончолук ачылат байкеси, деди тигил. Анткени жолдон кимдир бирөө өтүш керек да. Жолборсту камап койсок, жолдон чөөмө, түлкү, эшек, журтта калган жугундукор иттер өстө баштайт. Бул да ошол сыяктуу. Халтура жазып, элге жек көрүмчү болуп жүргөндөн көрө кетем бул жерден. Кайда кетмек? Жүрдү айласыз. Кайрадан ишке көңүлү келбей, өз алдынча передача даярдабай, жөн гана башка редактордун орто заар материалдарын чыдап окуп, жана да башкы редактордун орун басары катары эртеден кечке кабинетте камалып, кызматка кеч келип же кызматтан эрте кеткендерден түшүндүрмө кат жаздырып, чыгармачыл эмес эле административдик майда барат иш менен алек болуп жүрүп калды. Бул учурда өзү айткандай жаман, халтура передача даярдагандан көрө убакытты тег өткөрбөй жалгыз бой аялдар менен көңүл ачып кетти. Айтса анын өзүнөн бир нече жаш улуу көңүлдөшү бар эле. Азыр ошонун үйүнө телефон чалмак болду. Бул 44 жашка келген, денесинин ысыгы кыйыла кетип, бирок көз тиктеши менен көкүрөк өртү али өчө элек татына аял эле. Жалгыз жашачу. Алло, бул мен, Кыпчак. Эсиңе эми түштүмбү? Түшмөк түгүл сагындым. Жалган айтпай жүр дебедим беле. Чын? Сен ушу мени сагындың дейсиңби? Башканы сагындың? Эмнени? Эмнени каалап турсаң ошону. Бүгүн. Эмне бүгүн? Саат 7-де жаныңызда болоюн деген үмүтүм бар. Үмүтүң бүгүн орундалбайт анда. Эмне болду? Ооруп атам. Кандай оору? Ачыгын айтмайынча башыңа жетпейби? Айына бир жолу ооруп калчу. Жөн эле барса болбойбу? Айта турган сөз бар эле. Сөздү ошол мени айыккандай келип айт. Айтмакчы, эркектигиңди бир көрсөтүп, тоого алып барбайсың мени. Тоо сизден айлансын, бирок убакыт жок. Көрсөң, керек учурда мени келе кой, боло кой, жата кой дегендей убакыт бар. Тоого калганда эле жок. Ой митаам десе. Анда убактың болгондо чоң ташка баралы. Эмне? Уялсаң эжем болот деп кой. Жолдошторуң кайсыл эжеңди таанып коюптур. Көркүңүздөн, өрттүү көзүңүздөн сиздин. Мен азыр өзүм чоң таш болуп жүрөм. Көзүңүздөн деп коет. Өткөндө автобуста баратып, Бишбек аялдамасынан көрдүм сени. Көздөрүң тим эле кыздардан өтөт. Көздү Кудай сулууларга суктансын, аларды тиктесин деп берген.
Бир кишиге бир көз жетет го акыры. Менин күйүп турган көздөрүм сага көз эмеспи. Экинчи кичине эле бир левый кеткениңди билсем таарынба, уктуңбу? Уктум. Уксаң ошо, мен айтканда кел, бүттүбү? Бүттү. Тигил трубканы шак коюп кыска күдөктөр угулду. Кыпчак кыйлага өзүнчө бүлкүлдөп күлдү. Өзүн аябай бапестеп баккан ушул аял 44 жаш курагында Кыпчакка кыздан бетер кылыктанып, никелеш колуктусундай көчө көздөргө ашкере кызганып, кээде башканы кой, жылуу төшөктө чыртылдап, шейшебин чукчуңдай серпип таарынчу, туйтуңдачу. Кээде ал ич көйнөкчөн атайын татына сандарын ага көрсөтүп, керебет кырына отуруп, өткөнү шуу үшкүрө эскерип, сүрөт альбомун Кыпчакка көрсөтө турган. Жаш кезинде ого бетер сулуу болгон экен. Ошо кыз кезинде бир ирет Москвада болгону, а жерден келишкен бир армян жигит менен ага көзү түшүп калып, артынан аэропортко чейин ээрчип барганын тамшанып айтаар эле. Өзүнүн жаш кезиндегидей татына кызы жакында күйөөгө чыгып, тайыне болуп калса да, бирок так эле жаш кезиндегидей ойноо, кыял жоругу Кыпчакка нары жага турган. Мындан бир нече жыл илгери ажырашкан күйөөсүнүн сүрөтүн Кыпчакка көрсөтчү эмес. Күйөөңдүн сүрөтүн эмнеге көрсөтпөйсүң дегенде, аны менен өткөн өмүрүмдү эскерүү эле эмес, сүрөтүн альбомунан алып көргүм келбейт дейчү. 7 сол. Ошентип күндөр өтө берди. Ибараттан Кыпчак биротоло кол жууп, нары көңүлү сууп, биротоло аны менен закондуу түрдө ажырашып тынган ал бара-бара бир эле аны эле эмес, бүткүл аял жаатын негедир жек көрүп, Ибарат үчүн алардын баарынан өч алуучудай бир кара өзгөй кек дилинде пайда болду. Ушундан уламбы, же жашап аткан азыркы начар шартынанбы, Айтор кайрадан төшөк жаңыртып, чукул арада үйлөнүү азырынча оюна келбеди. Эмне кылат? Кепе кейиптенип, үйүнүн кебетеси бул болсо, анан калса үйлөнгөнгө жараша чоңдун гана кызына үйлөнөм деген бир кездеги ген планына ыраматтылык агасы жолтоо болуп койгон эле. Мына ошол планын, ошол максатын эгер оңу келип калса дале болсо ишке ашырууну ойлоп жүрдү. Кыраан бүркүтчү аркар же карышкыр ала албай, тарп чокуп жан баккан таскара сымал жүргөн кээ бирөөлөр кайдан жайдан бага ачылып, колунан иш келген кишилердин кызына же карындашына үйлөнүп алып, анан деле бүркүтчү шаңшып, ал эми чыныгы бүркүттөр таскара кейиптенип, алардын буйругун аткарып жүргөнүн турмуштан көрүп жүрөт. Ушундан улам ал адам өзү жасаган законго турмуштун закону дайым эле баш ие бербейт тура, деп ойлой турган. Ошентип мындан аркы тагдырына кимдир бирөө каплет илинчүдөй, мерчемдүү жерлерге кылдат тузак жайып, ал эми өзүнүн бою башын таза, дыккан тутуп, тула боюн бапестеп бакты. Бирок ал эңсеп, ал күсөгөн кыз дароо анын торуна кабылбай, айдан ай өтүп, жылга толуп, бойдокчулук билинбей азгырып, дилинде аял жыттуу төшөк самап ар ким менен жүрүп кетти. Кээ бир ишенчек, жалгыз бой аялдарды канчалык алдаган сайын Ибараттан ошончолук өч алгансып, көңүлү көтөрүлүп, жарпы жазылып жүрдү. Бирок бир ирет татынакай бир кызды алдап койгонуна аябай ичи ачышты, аны аяды. Бу татынакай кыз өтө ишенчек экенин ал бир көрүп эле байкап калды. Кана, мени карачы, сени сөзсүз телеге тартам. Кыз төгүлө жылмайып, нары тайсалдай калды. Эмне үчүн мени? Мен сен татынакайсың. Эгер мен уксаң, сени кинонун жылдызы кылам. Бул сөз кызга жага түштү. Кыргыз телевиденияси деген машинасы менен сценарий боюнча Кыпчактан улам кеңеш сурап аткан операторду кыз кызга тиктеп кылчактай токтой калды. Оператор керектүү пейзаж тартмакка бак аралай ары кетип, кыз экөө жалгыз калды. Телеспектакль дейсизби? Ал эмне жөнүндө? Мектеп окуучулары жөнүндө. Окуган кыз окуткан агайына ашык болуп калат. Мугалимдин ролун мен, а кыздын ролуна менби? Ооба, сен. Коюңузчу, же актриса болбосом. Актерлордун жылдыздары алгачкы ролдорун көчөдөн келип аткарышкан. Келечекте экрандын жылдызы болушту каалабайсыңбы? Кыз муюп ойлонуп калды. Таланты канча экенин ким билсин, бирок өңү менен экрандын көркүн ача турган нары татынакай, нары ишенчек, анан калса энесинен бөлөк эч ким өбөлек жаш кызды тооруп калганы үчүн Кыпчак кыйла өзүн адепсиз, жеңил баа сезгени менен, бирок экинчи ою аял эмне, төшөк жана төрөш үчүн гана жаралган. Мен алдабасам, мендей эле дагы бир макуу алдап кетет деп ойлоду. Кызды машинесине салып,
көңүлүн алды. Үчүнчү жолугушууда экөө кафеден коньяк кошулган коктейль ичишти. Билесизби, биздин фильмдер мага жакпайт, дейди кыз. Эмнеси жакпайт? Дүңгүрөтүп эле экрандан жылкы айдап жөнөшөт, болгону ушул. Чылым тартасыңбы? Жок. Үйүңөрдө эч ким тартпайт го. Үй жайын билиш үчүн атайын ушинтип сурады. Мамам тартат. Атаңчы? Папам жок. Профессионал артисттер өзүнүн табигый мүнөзүн кийимдери менен ороп чечинчү жерге калтырып, сахнада каармандын образы менен гана жашагандай, Кыпчак табигый мүнөзүн дароо жашырып, кыз алдында дуулдаган өспүрүмдүн ролун чебер ойноп атты. Чылымын кумардана соруп, колун кыздын соорусуна жиберди. Кандай татынакайсың, келчи өөп коеюн. Кыз анын колун акырын түртүп, андан саал оолактай жылып, жүзүн буруп кетти. Билесизби, мен телеге тартылгым келбейт. Эмне үчүн? Билбейм, менден кайсыл актриса чыкмак. Аны өзүң бил, зордобойм. Бирок сенден чоң актриса чыгарын күтүп көрүп турам. Искусство требует жертвы. Өпкөндөн эч нерсең коробойт, бирок көп нерседен куру каласың. Кыпчак дагы коктейль заказ берди. Кыз биртикке кызып калды. Тартылууга баары бир мамам уруксаат бербейт. Ал мени эч жака барбай дүкөндө иштейсиң деген. Өзү каерде иштейт? Дүкөндө. Сен жөнүндө анда апаң менен сүйлөшөм. Кызынан чоң актриса чыгарын ишендирем. Жана эртеби кечпи сөзсүз бул оюмду далилдейм. Апаң бүгүн үйдөбү? Жок, көлдө эс алып атат. Жалгыз коркпойсуңбу? Коркпойм. Мамам мени кичинемде дайыма үйдө жалгыз таштап сыртыма бекитип кетчү. Жалгыздыкка жашыман көнгөнмүн. Кыпчак аны аяп кетти. Уулун эстеди. Аны мурункудай эртели кеч бакчага жетелебей, анын үстүнө ибаратка жолуктурбоо максатында корголош жашаган боорукер ногой кемпирге айына 50 сом төлөп бактырып койгон эле. Нары өзүнө эрмек таап, нары пайдасын көргөн кемпир баланы бапестеп багып, бала ага көнүп да алды. Ээн кыябанда баратканда Кыпчак аны белинен имере кармап өзүнө асты тартты. Кыз бул ирет унчукпады. Жаагынан акырын жыттады. Эмнеге минтесиз? Деди кыз жүзүн андан буруп. Сен мага үйрөнүшүң керек. Антпесең камеранын алдына барганда уялып отуруп бересиң. Ал аны такси менен жөнөтүп келди. Рахмат. А мен тигил үйдө жашайм. О, тиги чатырында ай илинип турган үйдөбү? Ооба, айдан төмөнүрөөк эле турган биздин балкон. Эмнеге турабыз? Кеттик ошол балконго, деди Кыпчак чукул. Сизге барууга болбойт. Үйгө дээре жөнөтүп барууга да болбойбу? Рахмат, өзүм эле. А үйгө жеткиче кимдир бирөө уурдай качсачы. Кайрадан кашайып өзүмө партнер издейт экенмин да. Эмне үчүн? Үйүңүзчү? Ачкычым жоголуп, кечээттен бери үйгө кире албай жүрөм. Мейли анда, же аэровокзалга, же автовокзалга кеттим. Кыз ойлоно түштү. Кыпчакты бир алдын аяп да кетти. Эмне үчүн ушундай учурга адамга жардам берүүгө болбосун? Мектепте да ушинтип окутпады беле. Анын үстүнө Кыпчактын таң атканча как үстөлдө отурганын ойлоп, үйүнө барганда бир топ өкүнөрү бышык. Ал дайыма иш өткөндөн кийин өкүнүп калчу. Кыз унчукпай, бирок саал калтаарый түшүп, үйүн көздөй басты. Адам адамга дос, кысталыш учурда дайыма жардамга келиш керек, деген мугалим эжейинин сөзү эсине түштү. Кыпчак жанында келатты. Мамам эчен ирет аркыл эркектерди ээрчитип келгени аз келгенсип, мына мен да ээрчитип келатканымды кара, деп өкүнүп, кайра токтомок болду. Бирок эми кайра сөзүнөн айнууга болбойт эле. Анын үстүнө көңүлүнүн ары жагында Кыпчактан ажырагысы да келбей турду. 2 бөлмөлүү үйдө 2 керебет, диван, кресло, телевизор жана башка эмеректер өз орду менен коюлуптур. Кыпчак үстөл үстүнө бөтөлкө коньяк, мындай учурда ал пайдасы тийип калышы мүмкүн деп, алдын ала дипломатына салып койчу. Жыпар жыты бар алакандай шоколад коюп, болгар сигаретинен бирди тамызып креслого отурду. Кыз чечинип келип магнитофон койду. Магнитофондон өткөнгү бир кусалыкты козгогон япон музыкасы созулонду. Бармактай чөйчөктөргө тигинден мөлтүрөтө куюп, "Ну, чок, коньячок", деди Кыпчак. "Мен ичпейм", деп кыз үстөл үстүндө жаткан сигаретти тиктей калды. Кыпчак дароо ага сигарет сунуп, "Кана эмесе, мөмөдөйүм, бир колуңда сигарет, бир колуңда чок, коньячок, оозуңда шоколад, кулагыңда япон музыкасы, а алдыңызда чөк түшкөн колуңуз мен." Кыз төгүлө жылмайып, чылымды так эле кинодогу айымдарда келиштире кармап,
буттарын алмаштыра коюп отуруп рахмат айтты. Бул, деп Кыпчак бармактай чөйчөктү ага карматты. А бул азыр эле коктейль ичпедикпи? Ошого кошулган дам же болбосо кыргыздын мөмөсүнөн кыргызча тартылган чок коньячок. Ошон үчүн эгер сиз улуу урматтуулук кылып уруксаат берсеңиз, алдыңыздагы чөк түшкөн кулуңуз сиздин төрүңүздө биринчи ирет даам татып отурганы үчүн сизге бир сөз айткысы келет. Айтыңыз. Турмушту күчтүү гана киши жеңет, мөмөдөйүм. А күчтүү болуш үчүн кайраттуу болуш үчүн чечкиндүү, а чечкиндүү болуш үчүн сизге окшоп өтө эле уяң болбой, уяңдыкты эрте жаштан жоюп, турмуш сырын эрте таанып билиш керек. Улуу урматтуум, миңгүлүңүздөн бирөө гана ачылып, 10-чуну быйыл бүттүңүз. Турмуштун аркы жээгине сүзүп чыгыш үчүн берки жээгине эми гана келип, жашоо деңизине жакында кулач урганы турасыз. А жашоо деңизи деген аяк башы көрүнбөгөн бир нары узак, нары татаал, нары катаал жол. Ошол жолдо чаба куруп баратып, эгер эле жаш канатыңыз талып баратса, мен ылайым дельфин болуп бет алдыңыздан сүзүп чыгайын. А эгер турмуштун долу бороону сол тарабыңыздан согуп, шаштыңызды алып баратса, анда кайык болуп кайкып оң тарабыңыздан тосуп чыгайын. А сиз дайыма ушундай жаш жана да сулуу болуп, бет алдымда төгүлө күлүп туруңуз. Ошон үчүн алдыңыздагы бир карыптын тилегин туура таап, уруксаат берсеңиз алып ийсек. Экөө удаа алып ийип, Кыпчак кызды бийге чакырды. Япон музыкасы мага аябай жагат, деди Кыпчак. Да, эмнеси менен? Алардын искусствосу, ой санаасы түбү келип биздикине окшош. Мына ошон үчүн го. А сагачы? Кыз үндөбөдү. Жөн гана ал Кыпчактын колтугунда жеңил каалгып бийлеп баратты. Чери жазылып, негедир өзүн аябай жакшы сезип, көңүлү куунак тартты. Көрсө апасы ушун үчүн эркектерди ээрчитип келчү тура. Эми өзүңчө бийлеп тур, деп Кыпчак аны өзүнчө коюп үстөлгө келди да 2 чөйчөк жана шоколад салынган тарелка кармап кайра ага келди. Колдоруңузду 2 ийниме коюңуз. Так, эми бийлеп баратып, колумдан бир даам алып коюңуз. Жок, ичпейм. Кыпчак. Алма болсоң атыр жыттуу гүлдөгөн, күкүк болсоң гүлзарымда үндөгөн, гүл аралап күтүп чыксам алдыңан, конор белең көлөкөмө күндө сен. Ыр жазасызбы? Жок. Бирок өмүрүмдө ыр жазбаган киши эгер ашык болуп калса дароо ыр жазып кетет дейт. Гүл аралап күтүп чыксам алдыңан, конор белең көлөкөмө күндө сен. А бул кимдин ыры? Же сиз да бирөөгө ашык болуп жүрөсүзбү? Ашык болбосом минтип алдыңызда саргарып турбас элем. Кана, ушул байкуштун колу талыбасын деп эгер аясаңыз, анда алып ийерсиз. Так, дагы, калтырбаңыз. Жакшы шарап, жакшы музыка, жакшы кыз, жакшы заман. Ойлонуп турчу, учурбу. Шак алып ийиш керек, антпесе күнөө болот. Кыпчак өз колу менен ичирди. Эми мен кетип ийейин. Келиңиз, муну менин колумдан ичиңиз. Мөлмөлүм сиздин колуңузданбы? Мөлмөлүм дегениңиз эмне? Мөлмөлүм деген сулуум, чүрөгүм, периштем деген сөз. Мөлмөлүм сиздин колуңуздан ичүүгө өзүмдү али татыксыз деп эсептейм. Эмгеги сиңбей ичкен тамакта гык деп түйүлүп калышы мүмкүн. Кыз аябай куунак күлдү. Ой Кудай-ай, хиппини жакшы билейсизби? Сыгандардай эле шалкылдайм. Угуп тур. Кыпчактын чок жүрөгү андан ары мындай деген экен. Тартууга берсем өзүмдү, алар белең мөлмөлүм. Ашыгылыкка бир даба, табаар белең мөлмөлүм. Токтогул, Тоголок молдо, Барпы, не деген акындар. Япон музыкасын коюңузчу. Кыз пленканы артына түрүп япон музыкасын койду. Япон музыкасы мага аябай жагат, деди Кыпчак. Булардын музыкасында ашкере ийкем ыргак, кайгы жана да өткөн балалык кезиңе кусаланып, келечекке шыктанткан бир зор сүйүү жаткансыйт. Сен япон кызына, болгондо да сулуу кызына окшойсуң. Ошо сулуулугуң үчүн алып ийели. Көп шылтоолор айтылып, алар дагы алышты. Кыпчак чылым тамызып креслого отурду. Кыз чачтарын төмөн салбырата эңкейип, кайсы бир музыканы магнитофонду кое албай убараланып жатты. Ал кызып калган эле.
чечинчи, мүчөңдү көрөйүн, деди Кыпчак. Өзүнчө бийлеп аткан кыз эмне үчүн деп нары жактырбай, нары кызга сурады. Кино башталар менен экранда экөөбүз пляжда бараткан болобуз. Демек мүчөң көргөндүн көзүн тойдургандай болушу керек. Сиз анда жаңылыпсыз. Менин мүчөм эң начар. Андай болушу мүмкүн эмес. Кыпчак туруп барып, анын кофтасынын арткы бүчүсүн чечмек болду эле. Кыз андан кача берем деп, бирок чалыштап барып диванга шалак эте отуруп калды. Саал өтпөй кыз так эле куурчактай шалкылдап калды. Кыпчак аны эки кароосуна жеңил салып, шейшептелген керебетке көтөрүп келип асте жаткырды. Эртеси кыз анын койнунда жатып акырын ыйлады. Кыпчактын аялы менен ажырашканын, андан уулу бар экенин укканда ого бетер ыйлады. А Кыпчак ойлонду. Мен издеген чоңдун кызы ичир, кийир деп, түнү төшөгүмө жатып бергенден башка нени билет? Кызмат, мансап үчүн өмүр бою андай ак кол, ак чүчтөргө кор болбой, сөөгү таза ушул кызга эле үйлөнүп албаймынбы? Жаш немени тарбиялап албай жаным жокпу? Деп ойлоп, бул оюн кызга айтты эле. Ал: эркектерди жек көрөм, баарыңар жалганчы, алдамчысыңар. Экинчи мага учурабаңыз, жана келбеңиз, деп аны эшикке чыгарып, каалганы кыжына тарс жаап, ичинен бекитип алды. Дагы бир күнү Кыпчак келди эле, качып учурабай койду. 8 сол. Тез эле дагы бир ай өтүп кетти. Пантелей Клепиков менен Салман Айтаков жөнүндөгү телеочеркинин курч жерлери моколуп, аяк буягынан тоноп буталып, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деген сыяктуу жерлери гана калып, экранга араң чыгарганы Кыпчак үчүн бир аз азапка турса, Летучкадан коллегалары дал ушул очеркин жөн эле бир жалган ураалоо болуп калган деп начар передачанын катарына кошуп, бир ооздон согуп чыгышы ага эки азапка турду. Эмне эле журналисттер эрте өлөт десе, көрсө ушундан уламтыра, деп ойлоду Кыпчак. Летучкадан чыгып кетип, кабинетинде үстөкө босток чылым тартып отуруп. Анан: кой, капалангандан не пайда, андан көрө убакытты текке кетирбей көңүл ачыш керек, деп баягы көңүлдөшүнө телефон чалды. Алло, бул мен, Кыпчак. Кыпчак болсоң эмне кылайын? Мен баратам, үйдө эмне бар? Мен бар. Дагысын эмне кыласың? Менден башка эмне керек? Чок, коньячок барбы? Эмне болду? Бүгүн өкүртө ичким келип турат. Сүйүнгөндөнбү же күйүнгөндөнбү? Сизди сагынгандан. Жалган айтпай жүр дебедим беле? Чын болсо ушул 3 ай бою жоголосуңбу? Ооруп атам дебедиңизби? Андай оору менен 3 ай эмес, 3 күн гана ооруйт. Уктуңбу, жинжишка? Уктум. Эмне үчүн көңүлүң чөгүп турат? Кайдан билдиң? Үнүңдөн ким жаман айтты сага? Эч ким. Жалган сүйлөбөй жүр дебедим беле? Чын эмес. Дагы бир эле жалган айтсаң, экинчи мага келбе. Койдум. Ким жаман айтты? Айтчы ошону. Барганда айтам. Анда базарга бара кел. Сиз айткандан кийин айла жок. Сүйлөшүүнү да билбейсиң. Айла жок дебей, барайын жаным дегиниң. Барайын жаным. Бир тоок ал семизинен. Жусай, анан ашлянфу, билесиңби, аны кантип алышты? Селофан калтасына куйдур, жазып ал. Унутпайм. Унутасың, тиги катын-поз башыңан эме эле чыгат. Кыпчак кирери менен: Ах, мой Одиссей, где ты пропадаешь от жены своей, деп Пенелопанын ариясы менен аны босогодон тосуп алды. Кыпчак чукчуя мелтейип, аялдын күйүп турган көзүнөн жыттап аркы бөлмөгө өттү. Жаман тас каргам, сага ким жаман айтты я? Эх, байбиче, аны кийин. Байбиче дебе, анан эмне дейин? Жаным де. Жаным, өзөгүм талып калды, бир нерсең барбы? Мына азыр тоокту казанга салабыз, закуска бар, ашлянфу бар. Тур, закуска даяр болгуча ваннага түшүп кел. Ал кыйылды. Ваннага түшпөсөң анда мага жолобо. Кыпчак ваннага түшүп келди. Үстөл даярдалып, дасторконго шакарып, ашлянфу, торпоктун бир кесим сулпети жана спирт, коньяк коюлуптур. Кыпчак отурары менен коньяктан экөөнү баса куюп, чөйчөгүн колуна алды. Жаным, тиги жанган көзүңүз шамчырак болсо, мен анын айланасында айлан көчөк болгон бир жетим көпөлөкмүн. Мына ошол жетим көпөлөк жиндишка десе жетиммин дебечи. Аялым таштап кетсе жетиммин да. Мына ошол жетим көпөлөк сиздин дасторконуңузда дайыма ушинтип түркүн даам төгүлүп, а өзүңүз дайыма дал азыркыдай бир кунуңузда мөлтүрөп, сиз карыбай эле мезгил сиздин алдыңызда карый беришин бир Кудайдан тилеп, ушул бал шарапты сиз менен бирге алып ийет.
Аял өрттүү көздөрү менен аны аябай жактыра тиктеп, өз чөйчөгүн ага, анын чөйчөгүн өзү алып, анан «Ну, жиндишка, алдыганда» деди. Кыпчак жыргай түштү. Ваннадан кийинки коньяк тула боюн чымырата жылытып, магдыратып, бир тикеден көңүлү ачылып баратты. Айтчы, ким сага жаман айтты? Ким көөнүңдү калтырды? Эс алалычы. Шашылба, айтчы, эмне болду? Азыркы ишимен тоюп жүрөм. Анда иштебей эле кой. Ким багат анда? Мен 600% кымбаттайт имиштейби? Билбейм. А менде алтын бар. Оозундагысын күрмөбөй тык токтоду Кыпчак. Ал кайдагы алтын? Мен сага алтын эмесминби? Деди аял. Эмне, ишиңден бир кырсык болдубу? Жакшы передача даярдасам шефим жактырбайт. Шефиме жаккыдай кылып даярдасам коллегаларым летучкада согуп, телекөрүүчүлөр артымдан сөгүп жүрүшөт. Орто жолдо сыныгып жүрүп, жер көз болуп баратам. Орто жолдо сыныгып, жер көз болбос үчүн эки жол бар сага. Кандай? Чоң болуп кетишиң керек, же иштебей коюшуң керек. Иштебей коеюн десем ачка калам. Чоң болоюн десем жөлөк таярыгым жок. Андан көрө колунан иш келген таанышың барбы? Болсо тааныштырып койсоң. Аял ойлонуп калды. Анан, мейли, бирок бир шарт менен, деди. Кандай шарт? Сен мага жакшынакай бир чал таап бер. Чал десе дагы 60-тагына алып келип жүрбө. Жашы 50-дө болсун. Бою узун, маданияттуу, боорукер, аялын алаканына салып жүрө турган неме болсун. Ойбуй, мындай күйөөнү азыр күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Чоң болом десең тап. Жаталычы, шашылба. Анан ал жокто келип турасың. Көңүлүңдү алып турам. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Аял туруп барып шифонерден крахмалданган таза шейшеп алып, керебетке төшөк сала баштады. Айтчы, чын эле алтының барбы? Деди Кыпчак. Кызыксың. Мен сага алтын эмесминби? Деди аял. Эртеси аябай башы ооруп, кызматта араң эле отурду Кыпчак. Анын бул абалын билип тургансып түшкөн маал ага Македон Тоголоков келди. Өлүп жерге кирмейинче иш бүтпөйт. Жүрү кеттик. Эмне болду? Эмне болгонун билбей турасыңбы? Карачы өңүңдү. Жүр, баш жазабыз. Мунун мынчалык билермандыгына Кыпчак нары ичи жылып, нары дароо көнүп, аны менен сыртка чыкты. Экөө шаардын сыртына барып, кызый ичип атып, Кыпчак мас болуп калды. Жанындагы бети түктүү, мыкыр көз Македон ичимдиктен баса коюп, ага дагы бир ирет алдырып ийди да, өзүнүкүн билгизбей артына төгүп, анан такси менен аны шаарды көздөй делбиретип алып жөнөдү. Жолдо келатканда шамал Кыпчактын башын ого бетер эңги-деңги кылып, эс акылын такыр жоготуп койду. Такси мекеменин алдына келип токтоп, Македон Кыпчакты машинеден түртүп түшүрдү. Кыпчак куурчактай шалкылдап, басаарга алы келбей, жол боюндагы арыкка темтеңдей барып, чалкасынан түшүп сулап жатып калды. Такси шуу коюп, өз жолу менен кетип, Македон башкы редакторго кирди. Баары жайында, тигил арыкта жатат. Башкы редактор бара берсең болот дегендей ишарат кылып, ал чыгып кетери менен телефон чалды. Алло, тигил эшик алдында, арыкта жатат дейт. Фотокор, аны азыр тез тартып алсын да, андан кийин милиция алып кетсин. Эсиңде болсун, мен сага чалган жокмун. Сен мени уккан жоксуң. Баардыгы биссиз бүтсүн, уктуңбу? Кыпчак 10 күн соолук туруучу жайда жатып келип, анан аргасыз өз каалоом менен кызматтан бошоп кетүүгө уруксаат кылыңыз деген арызына кол койгону гана болбосо, калганы ансыз эле аларсыз бүттү.